Кәлима тәйиба 45. Макхул рахматуллахи алейхи мындай дейт. Қаштары көзін жауып, жашы ұлғайып, жүдеп қалған қария пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың алдына басып келіп: "О Алланың елшісі, бір кіші уадаға қиянат қылады, бұзықылық менен шұғылданады. Қалау арзусын қанағаттандырбаған ешбір нәрсе қалбайды, бардығын да андайды. Егер анын күнөө иштери жер бетиндеги тургундарға таркатылса, баары өлүп калышат. Эми мына ошол кишиге тообо, кечирим барбы? Тообо кылса болобу?" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Сен ислам динин кабыл алгансыңбы?" деп сурады. Ал: "Мен сыйынууга Алладан башка кудай жок. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам анын кулу жана элчиси" деп күбөлүк берем, деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Алла сен кылган иштердин баарын кечирет. Сен жасаган жаман иштерди жакшы иштерге алмаштырат", деди. Ал: "О Алланын элчиси, ал тургай менин убаданы бузгандыгымды да, бузукулук кылгандыгымды да кечиреби?" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Сенин убаданы бузгандыгыңды да, бузукулук кылгандыгыңды да кечирет", деп жооп берди. Ал киши пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул сөздөрүн уккандан кийин бурулган бойдон "Аллаху акбар, ла илаха иллаллах" деп кайталап бара жатты. Макхул рахматуллахи алейхи мындай дейт. Каштары көзүн жаап, жашы улгайып, жүдөп калган кария пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына басып келип: "О Алланын элчиси, бир киши убадага кыянат кылат, бузукулук менен шугулданат. Каалоо арзуусун канааттандырбаган эч бир нерсе калбайт, бардыгын да андайт. Эгер анын күнөө иштери жер бетиндеги тургундарга таркатылса, баары өлүп калышат. Эми мына ошол кишиге тообо, кечирим барбы? Тообо кылса болобу?" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Сен ислам динин кабыл алгансыңбы?" деп сурады. Ал: "Мен сыйынууга Алладан башка кудай жок. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам анын кулу жана элчиси" деп күбөлүк берем, деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Алла сен кылган иштердин баарын кечирет. Сен жасаган жаман иштерди жакшы иштерге алмаштырат", деди. Ал: "О Алланын элчиси, ал тургай менин убаданы бузгандыгымды да, бузукулук кылгандыгымды да кечиреби?" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Сенин убаданы бузгандыгыңды да, бузукулук кылгандыгыңды да кечирет", деп жооп берди. Ал киши пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул сөздөрүн уккандан кийин бурулган бойдон "Аллаху акбар, ла илаха иллаллах" деп кайталап бара жатты. Тафсир Ибн Касир.